кээ бир жерлеринде бузулуп кеткен дамбалар. Кооптуу участоктор ошолор болуп калды азыр. Жалал-Абадта Көгарт дарыясынан ком шагыл казып алууга тыюу салынды. Тактап айтканда, бул чектөө Жыгач-Коргон айылынан тартып, Ош-Бишкек трассасындагы көпүрөгө чейинки аралыкты камтыйт. Себеби дарыянын нугунун өзгөрүшү жээкти коргоочу тосмолордун бузулушуна алып келип, анын кесепетинен калктуу конуштар менен айдоо жерлерин суу каптоо коркунучу жаралды. Азыркы учурда Көгарт дарыясында дамбаларда 9 жеринде ушундай дамбалар бузулуусу катталган. Жалпы бузулган дамбалардын узундугу 11 000 метрден ашат. Кооптулукту өз убагында алдын албасак, жамгыр көп жааган мезгилде суунун деңгээли көтөрүлүп, дамбалар бузулган болсо, Сузак жана Жалал Абад шаарынын 7000ден ашуун турак жайына, ошондой эле 2500 гектарга жакын айыл чарба аянттарына зыян келтирет. Көгарт дарыясынан ком шагыл казууга 25 ишкерге 2035 жылга чейин лицензия берилген. Бирок айрым ишкерлер белгиленген талаптарды жана адистердин көрсөтмөлөрүн эске албагандыктан дарыянын нугу өзгөрүп кеткен. Мындан улам Көгарт дарыясындагы казуу жумуштары токтотулган. Эми булардын иштетүүсү боюнча айтсак, баардыгы иретсиз болуп атат. Каалаганда алып атат. Кээ 2 метр болсо 6, 7, 8 метрге чейин дарыянын нугу түшүп кеткен да. Ошол себептен бул дарыянын жээктерине эрозия алып келди. Дарыянын нугу бузулуп, азыр эми бесконтрольный болуп калды да. Ошолор биз азыр иретке келтиришибиз керек. Эң негизи бизге коркунуч алып келип атат. Биз мамлекет бир жагынан куруп атат, жеке ишкерлер бузуп атат да, мындайча айтсак. Ошого анан биз токтотууга мажбур болдук да. Ынтымак айылындагы эки өйүздү бириктирген көпүрөдөн Япон көпүрөсүнө чейинки 7,5 чакырым аралык кооптуу аймак болуп саналат. Жеринде облустук мекеме ишканалардан түзүлгөн комиссия текшерүү ишин баштады. Облустагы мамлекеттик ишканалар, мекемелердин жетекчилери менен комиссия түздүк. Ошол комиссия кечээ күндөн баштап ишти башташты. Ошол ишкерлерди чакырып, аларга башка жерлерден материал алганы сунуштадык, жерлерди көрсөттүк, айттык. Бүгүнкү күндө ушул участокто иштериңизди токтоткула деп сунуштама бердик. Комиссия бүгүндөн баштап иштеп атат. Бардык жерине чыгып, бүгүн бардыгы карап келишти. Бүгүнкү күндө ошол бардыгы иштерин токтотту. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгы жана облустук сел жана суу ташкындарынан коргоо бөлүмү дарыялардын абалын көзөмөлдөп турат. Көгарт дарыясынын 5 участогунда дамбаларды куруу жана калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп жатканы белгиленди. Бул иштерге жалпы 117 миллион сом бөлүнгөн. Аклай Карабаева, Шайырбек Зайырбек уулу, Регион.